Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн өтө чоң кубанычта иш-чара өткөрүп атабыз. Дасмия ресторанында күмөлөк кайнатууга даярданып жатабыз. 100 килограмм буудай өндүрүлдү. Мына бошу 100 килограмм. Эт тарткычка тартып алдык. Андан кийин монтип сүзгүчкө баарын сүзүп алабыз. Бул биринчи этабы. Буудайды мындай сүзүп алабыз. Буну 3 жолдон сүзөбүз. Анан үчүнчү сүзүм сүзүп бүткөндөн кийин анан бул казанга жет токоч кылып казанга салабыз. Бул кыргыздын эң чоң баягы ата-бабалардан калган салты, көжө кайнатылат. Көжөнү кудайым болсо эртең ушу баары осы ишет. Ушинтип баягы жаңы жылды кыргызчылык менен, ушундай жакшы ниет менен, ушу элибизде молчулук болсун, ынтымак болсун, ушундай жакшылыктар болсун деген чоң бир жакшы ниет менен ушундай биз бүгүн даярданып атабыз. Бүгүн эртең бизде Бишкекте Борбордо чоң майрам, мына бизде Дасмияда Кыргыз айылында ушундай бир чоң майрам. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Бүт ар тараптан келген ушу биздин ата-апаларыбыз, жаштарыбыз өздөрүнүн өнөрүн көрсөтөт. Ошол майрамды тосууга болгон бардык мындай майрамдык баягы биздин иштердин баарын азыр көрөсүздөр. Ошон үчүн азыр мына кудайым азыр барып казанга салып кайнатабыз. Ошо даярдык жүрүп атат. Азыр барып казанга салабыз, уже ун чайып туруп казанга салабыз. Кудайым бурса, мынакей. Ушу кыргыз элинде дайым ынтымак болсун, өнүгүү болсун, ийгиликтер болсун. Кудайга шүгүр, мына Кыргызстан бүгүн эң жакшынакай ынтымакта жашап келе жатабыз. Ушуну Кудайым буйрусун, кабыл кылсын. Анда майрамыңыздар менен баарыңыздарды. Чоң көжөдө уктуңар беле балдар, ошо чоң көжө деген көчмөндөрдүкү болгон. Негизичи көчмөн эл баягы кышта сактаган сүрүн ушу күндө, күн менен түн теңечилген күндө чоң казан асып, ар бир мына бу кыргыз айыл атпайбы, ар бир үйдөн сүрлөрүн алып чыгып келип, баягы казанга салып, тилектерин айтып бышырышкан. Анан ошо бышып аткан убакта буудайды актап, мына сок белек менен оретинтип күйшөп, анан актап, аны жууп күрүчтөй таза кылып туруп, анан 1-2 саат болгондон кийин үстүнө салган жанагы эттин үстүнө салганда бул кошо бышат. Илгери энелерибиз деген сарымсак, согон кошчу экен. А сарымсак, согондун ордуна биз азыр көк пияз менен чеснок кошуп атабыз. Анан ошо бышкандан кийин тилекте ар бир биринчи этти салганда казанга эркектер салат. Андан кийин буудайды байбичелер салат. Себеби буудайда өнүп өскөн тукум да эне деген баягы тукумду таратат да. Ошон үчүн тилектерин айтып, буудайды энелер казанга салып, анан кийин тилектерин айтып бышырышат. Негизинечи. Мына Кыргыздын табагы, чарасы кичине чоң.
экен да ошо. Көнчүгүс жактан келген. Мынаны кылсаңыз. Нур экен. Мына Кудайымдын нуру төгүлүп турат да. Ооба да. Көтүү жер. Мына ортолукка топтолуптур. Алам баардыгы эл журту баары ортолукка топтолуптур. Өзүнчө эле мына чоң-чоң болгон боз үйлөр, ошондо көрүнүп турат. Бул жерде нур, мына көрдүңүзбү? Нур чачырап турат. Чекесинде дагы сапсары болуп нурдун сөлөккө түшүп калыптыр. Бул да жакшылыктын нышаны, жакшы нерсе. Жакшылыкка жорой берели, Кандай дестер? Ушу сүмүлөктө кыргыз элин баардыгы ос тийип, тилектерин айтып, баталарын берип, ушу мен кыргызмын деп жашап жүрөлү. Омин. Бисмиллахиррахманиррахим. Улуу урпактын уландысы болгон аруу кыргыз элим мына бүгүн күн менен түн теңелип кыргыздарга ынтымак чакырып ушундай биздин илгертен айтып келген энелерибиздин аталарыбыздын жөрөлгөсүн жасап чоң көжө бышырдык көчөгүнө сүмөлөк кайнаттык. Кудай буйрса ушурекил каалоо тилектерибизди Кудайым кабыл кылып укум тукумубуз өсүп, өркөнүбүз өссүн. Элим, жерим деген жигиттерибиздин ден соолугу чың болсун. Кудайым күч кубат берсин. Ичтеринде ийгилик болсун. Ушу арка бел болуп, ушул ишти уюштуруп аткан Турузбек иниме Кудайым күч кубат берип, ар дайым алгалап турсун. Омин. Омин.